Баарыңыздарга кутман күн достор. Менин каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен дал пиццериядагыдай 7-8 мүнөттүн ичинде бышып чыга турган пепперони пиццасын оригинал соус менен даярдайбыз. Пиццанын камырын кантип жуп-жумшак кылып ээлейбиз жана кетчуп майонезсиз өзүнүн оригинал соусун кантип даярдайбыз. Баардык ыр-сырларын видеомдо айтып беремин. Анда эмесе сиздерге видео кызык болсо, акырына чейин көрүп мени менен бирге болуңуздар. Керектүү азыктардын граммдарын видеонун астына описание бөлүмүнө калтырып кетемин. Ошол жерден карап алсаңыздар болот. Эң биринчи биз пиццанын камырын даярдап алабыз. Ал үчүн жылуу сууга туз, кумшекер жана ачыткыбызды салып, жакшылап аралаштырып, үстүн жаап 5-10 мүнөткө калтырабыз. Биздин ачыткыбыз бир аз көтөрүлүш керек. Электен өткөзүлгөн унубуздун үстүнө бир аз көтөрүлгөн ачыткыбызды куюп, оливка майын кошуп, жумшак камыр ээлейбиз. Оливка майы болуу шарт эмес, өсүмдүк майын кошсоңуздар да болот. Камырыбызды ээлеп алгандан кийин идишибизди бир аз майлап, камырыбызды салып, үстүн жаап, жылуу жерге 1-1,5 саатка көтөрүлгөнчө коюп коебуз. Камырыбыз көтөрүлгөнчө биз үстүнө кошо турган азыктарды даярдап алабыз. Менде бул жерде жартылай ичталган халал колбаса. Мен ушундай кылып чукалап туурап алдым. Моцарелла жана сулугуни сырларын теркадан өткөзүп даярдап алабыз. Сиздер өзүңүздөргө жаккан, пиццанын үстүндө жакшы эрий турган сырларды колдонсоңуздар болот. Көтөрүлгөн камырыбызды алып, теңдей экиге бөлөбүз. Достор, менин каналымда мындан башка дагы көптөгөн даамдуу тамактардын, торттордун, салаттардын рецептилери бар. Эгерде сиздерге кызык болсо, сөзсүз түрдө кирип көрүп чыгыңыздар. Даярдап алган камырыбызды идишибизге салып, үстүн жаап, дагы жарым саатка калтырабыз. Пиццанын оригинал соусун даярдоо үчүн биз помидорлорубузду кайнак сууга салып алабыз. Үстүн бир аз ушундай кесип койсоңуздар, кабыгын арчыганда оңой арчылат. Соусту даярдоо үчүн бизге орегано приправасы, 2 тишче чеснок жана кызыл паприка керек болот. Чеснокту теркадан өткөзүп даярдап алабыз. Эми помидорлордун кабыгын арчып, идишибизге салып, блендердин жардамы менен эзип алабыз. Эгерде сиздерде блендер жок болсо, талкушканын же вилканын жардамы менен эзип алсаңыздар болот. Идишибизди отко коюп, өсүмдүк майынан куябыз. Үстүнө даярдап алган сарымсагыбызды салып, жарты мүнөтчө кууруп алабыз. Өтө көп кууруп жибербеңиздер, күйүп кетсе даамы жаман болуп калат. Үстүнө орегано приправасынан 1 чай кашыкча кошуп, дагы 20 секундча кууруп алабыз. Андан кийин даярдап алган помидор согун куюп, жакшылап аралаштырып, кайнатабыз. Үстүнө татымына жараша туз жана кызыл паприкабызды кошуп, 2-3 мүнөттөй жай отто биздин соус даяр болгуча кайнатып бышырабыз. Биздин соус муздап даяр болгончо биз камырыбызды жайып алабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, назик, жуп-жумшак камыр болуп чыкты. Ушундай кол менен бир аз жайып алгандан кийин октоодун жардамы менен чукалап жаябыз. Мен ушул убакта духовкамды эң максимальный градуста, асты-үстү кошулган режимде кызытып алдым. Противенге пергамент кагазын төшөп, жайып алган камырыбызды салабыз. Үстүнө даярдап алган соустан 2-3 кашык кошуп, бардык жерине жеткизип, тегистеп жагып чыгабыз. Пиццанын үстүнө даярдап алган сырыбызды коюп чыгабыз. Менде бул жерде 200 граммдай сыр кетти. Сиздер өз каалоолоруңуз боюнча кошсоңуздар болот. Эми колбасаларыбызды тизип чыгабыз. Кызытылган духовкабызга салып, 7-8 мүнөттүн ичинде бышырып алабыз. Пиццанын камыры өтө жука жайылгандыктан жана максимальный градуста бышкандыктан толуктай бышат. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, биздин пиццанын камыры өтө жука, назик, сыры чоюлчаак болуп, абдан даамдуу пицца болуп чыкты. Достор, сиздер да ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Видео сиздерге жакса, менин каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетүүнү унутпаңыздар. Сиздер менен болгон Динара Калилова.